Саламатсыздарбы? Бүгүнкү алынган акыркы жаңылыктар топтому. Бабанов УКМКдан чыккандан кийин эмне деди? Казакстанда койдун тоңуп калган видеосу тарады. Мелис Аспеков Кыргыз темир жолунан $250 000 талап кылып кармалды. Жанар Акаев мен тууралуу чыккан маалымат жалган. Же эмне? Баарыңарды үйгө чакырайынбы? Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Бабанов УКМКдан чыккандан кийин эмне деди? Өмүрбек Бабанов сурак берип чыкты. УКМКнын кызматкерлери аны бүгүн 9 январга саат 10:00 чакырышкан. Бабанов сурак берип чыккандан кийин журналисттерге тергөөнүн сырдуулугуна байланыштуу кайсы кылмыш иши боюнча чакырылганын айтуудан баш тартты. Алардын баары Сооронбай Жээнбековдун учурунда козголгон эски кылмыш иштери. Бул оппоненттерди куугунтуктоо үчүн козголгон саясий иштер. Баары көрдү. Анын башкаруусу эмне менен бүткөнүн деди Бабанов. Булак медиа центр. Бишкек мэриясы ыш менен күрөшүүгө эко кеңеш түздү. Экологиялык кеңешти турак жай коммуналдык чарба иштери боюнча жаңы вице-мэр Жамалбек Ырсалиев жетектейт. Бишкек мэриясынын алдында ыш менен күрөшүү үчүн экологиялык кеңеш түзүлгөндүгүн кала башчылыгынын маалымат кызматы билдирди. Эко кеңешти турак жай коммуналдык чарба иштери боюнча вице-мэр Жамалбек Ырсалиев жетектейт. Кечээ мэрия жетекчилигинин экологтордун, активисттердин жана өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиковдун катышуусу менен биринчи отурум болуп өткөн. Жыйында ЖЭПти жана жеке секторлорду газ менен жылытуу жагы талкууланып, эксперттер Бишкекти жашылдандыруу долбоорун тааныштыруу менен бир катар сунуштарды беришкен. Булак Спутник KG. Мелис Аспеков Кыргыз темир жолунан $250 000 талап кылып кармалды. Жарандык активист Мелис Аспеков менен блогер Улан Жураев $250 000 талап кылган деп шектелип кармалды. Бул тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары коопсуздук күчтөрүндөгү булактарына таянып жазып чыкты. Алардын маалыматы боюнча алар кечээ 8 январда УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен $250 000 талап кылууга шектелип кармалган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жарандар Мелис Аспеков жана Улан Жураев Кыргыз темир жолу ишканасынын ишин жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан текшерүү болушу мүмкүн экенин, ишкананын жетекчилигине каршы митингдерди уюштуруу коркунучу менен $250 000 талап кылышканын расмий билдиришкен. Шектүүлөр Кыргыз Республикасынын УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, буга чейин Мелис Аспеков президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун Чүй облусундагы штабын жетектегендигин билдирген. Бирок Жапаровдун Борбордук шайлоо комиссиясындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алексей Мошин муну четке кагып, үгүт иштери жүрүп жаткан мезгилде Аспековдун өлкөнүн эң жогорку мамлекеттик кызмат ордуна талапкер менен эч кандай байланышы жок экенин айткан. Булак Назар Ньюс KG. Казакстанда койдун тоңуп калган видеосу соц тармакка тарады. Казакстанда социалдык тармактарда койдун суукка тоңуп калган видеосу тарады. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазып чыкты. Кадыр Алматы облусунун аймагында тартылган 2021 жылдын 1-айынын 6-күнү. Жансугурда кой ордунда тоңуп калыптыр деп айтат видеону тарткан адам. Малды тургузуп тартып, аны түртүп салса айкел сыяктуу кулаган. Буга комментарий жазган колдонуучулар окуяга шок болгондорун билдиришкен. Казгидромет борборлордун маалыматы боюнча 5-6 январ күндөрү Алматы облусунун аймагында чынында эле каттуу суук болгон. Түнкүсүн термометр -30, -32 градусту көрсөткөн. Ал эми айрым аймактарда -35 градуска чейин суук болгон. Булак Спутник KG. Жанар Акаев мен тууралуу чыккан маалымат жалган. Же эмне баарыңарды үйүмө чакырайынбы? Депутат Жанар Акаев жубайын сабап салды деген маалымат бир аз мурда тараган эле. Мындай жаңылык тарагандан көп өтпөй жогорку кеңештин депутаты жана жубайы дароо реакция кылып, тараган маалымат жалган экенин айтышты. Урматтуу достор, өзгөчө журналисттер, Жанар Акаев аялын сабады деген маалымат таптакыр чындыкка дал келбейт. Андай болушу мүмкүн дагы эмес. Муну кайсы булак эмнеге таянып билдирди? Же ар бириңерди үйгө чакырайынбы? Баса белгилеп айтып коеюн. Андай болгон эмес, эч качан болбойт дагы дейт өз сөзүндө Жанар Акаев. Ошондой эле анын жубайы менде баары жакшы, эч кандай арыз жазган эмесмин деген депутаттын жубайы Жыргал Масалбекова. Булак Назар Ньюс KG. Королева кыргызстандыктарды куттуктады. Улуу Британиянын королевасы Елизавета II кыргызстандыктарды жаңы жыл менен куттуктады. Ал кыргыз бийлигинин куттуктоосуна жооп кылып, ыраазычылык билдирген. Кыргыз бийлигине жолдонгон куттуктоо катында президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жаңы жылдык куттуктоосуна ыраазычылык билдирип, сизге жана Кыргыз Республикасынын элине ден соолук, бакыт каалайбыз деп айтылат.
94 жаштагы королева Елизавета II Улуу Британиянын тарыхындагы эң узак тактыда отурган монархы. Кыргызстан менен Улуу Британиянын ортосунда дипломатиялык мамилелер 1992 жылдын 12 июнунда түзүлгөн. Лондондогу кыргыз элчилиги 1997 жылы ачылса, Бишкектеги Британ элчилиги 2011 жылы ачылган. Булак аралаш маалымат. Жалпыга маалымдоо каражаттары. Twitter аккаунтун жаап салгандан кийин Трамп катуу каарданды. Twitter тармагы аккаунтун жаап салгандан кийин АКШ президенти Дональд Трамп катуу кычырланып өзүнөн чыгып кетти. Бул тууралуу Politico гезитине шилтеме берип РИА Новости жазды. Маалыматка караганда Трамп баракчасынын иштебей калганын уккандан кийин катуу жинденип, башка варианттарды издей баштаган. Буга чейин Twitter зордук-зомбулукка чакырыктарды алдын алуу үчүн президенттин аккаунтун жаап салууга аргасыз экенин жарыялаган. Трамп Twitter анын оозун жаба албасын айтып чыккан. Бирок бул публикациясы өчүрүлгөн. Көп өтпөй Трамптын штабынын баракчасына кызыл фондо Twitter компаниясынын логотиби жана орок балкка коюлган сүрөт жарыяланып, ага Трамптын жогоруда айтылган билдирүүсү кайра коюлган. Мындай аракеттен кийин баракча заматта өчүрүлгөн. Буга чейин деле Twitter, Facebook, YouTube жана Instagram Трамптын аккаунттарын убактылуу жаап келишкен. Анткени ал 6 октябрда Вашингтондогу башаламандык боюнча эки анжы оюн айтып келген. Бир жагынан Капитолий имаратын басып киргендерди тарап кетүүгө чакырса, экинчи жагынан аларды патриот деп атаган. Булак Спутник KG сайты. Курал Чокоевдун бузукулукту даңазалаган аракети кескин сынга алынды. Ырчы Курал Чокоев коомчулукта өтө терс маанай таратып, социалдык тармактарда катуу сынга кабылып, талкууга алынды. Тактап айтсак, өзүнүн YouTube каналынан «В пизду звезды» деген аталыштагы +18 шоу көрсөтүүсүн ачып, ага Тамада Манас Алыкуловду жана ырчы Кайрат Салмакеев менен Кайрат Пиримбердиевди чакырган. Көрсөтүүнүн жүрүшүндө коноктор менен ар кандай оозго алгысы плас сөздөр колдонулган. Жада калса ортого кальян коюп алган. Манас Алыкулов тартылган видеого Манас Алыкулов төшөктө жатканын айтып берди деген тема койсо, Кайрат Салмакеев тартылган видеого «Курал, сен мага жагасың» деген тема койгон. Ал эми Кайрат Пиримбердиев тартылган видеого болсо, Кайрат чечип өтүп аялына арчы дейт экен деген аталыш менен чыгарган. Коомчулук Маданият министрлиги кайда карап отурат? Чара көрүлбөйбү? Жаштардын аң сезимин бузганга жол бересиңерби? Деп талкуу жаратты. Булак медиа центр.